Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бардык адам заты деди, неде төрөлөт деди, фитрада төрөлөт деди. Фитра дегени таза мусулман болуп төрөлөт. Күнөөдөн таза болду. Адам кылмышкер болуп төрөлбөйт. Адам преступник болуп төрөлбөйт. Адам акырын убакыт өтүшү менен жакшы адам болот, же ал бир преступник болот. Ал эмнеден көз каранды? Ал ата эненин берген тарбиясынан көз каранды. Эгерде балага тарбия бербей турган болсо, анда ал бир кылмышкер болуп чоңойот. Кайлаган жерде кайтарбай турган болсо аны. Ал эми эгерде балага жакшы тарбия бере турган болсо, анда ал жакшы адам болуп чоңойот. Ошон үчүн эмне деп атат? Ар бир адам деп атат, таза төрөлөт деп атат, кылмышкер болуп төрөлбөйт. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Балдардын тарбиясына көңүл бурушубуз керек. Мен ойломда азыркы ушундай заманда биз альхамдулилля илим техника жактан бардык жактан жетиштик. Бирок биздин балдарыбыз, кайра биздин кийинки поколение, кийинки муун биздей болобу болбойбу? Эртең биз карыганда биздин балдарыбыз биз аталарыбызды карагандай карайбы, бизди карабайбы? Ушул нерсе мени ойлондурат. Себеби азыр көп балдарга айта турган болсоң, тарбиясына көңүл бурбай турган соң, кечирип коесуздар, ата дейт, отдыхай дейт. Мен деле кээде өзүмө жүрөгүм аябай ооруйт да, башка бирөөлөргө сабак берем, кээде өзүм балама убактым жетпей калган кезде айтам, ушу мен өзүм ушунча элге сабак берем, бирок өзүмдүн балама сабак бербей турган болсом, эртең менин балам эгерде тарбиясы начар болуп кала турган болсо, менин башка кылгандарым бир тыйын, бул бир тыйын болот дейм да. Ошон үчүн эмне, 1000 бизнесмен бол, 1000 ийгиликтүү, успешный адам бол, бирок кечирип коюңуздар, балаң конченный болуп турган болсо, анда сенде бет жок болот. Коомчулуктун алдында сенин кадыр баркың жок болот. Ошон үчүн балага өз убагында тарбия берип үлгүрүп калыш керек. Ал өз учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Муру ауладакум ва хум абнау сабъи синин. Балдарыңардын намазга буйругула алар 7 жашка келгенде деди. Бул 7 жашка келгенде намазга буйруш керек, тарбия бериш керек, өз учурунда тарбияга маани берип калыш керек. Тарбия бербедиң, кет эртең чоңойгондон кийин ал сен иштейсиң, работа дейсиң, офис дейсиң, тияк дейсиң, бул жак дейсиң. Бирок эртең карыганда аттиң ай кыласың, балам. Эң чоң мурас калтырганың тарбиялуу бала болот. Дүнүйө калтыр. Балаң эгерде тарбиясы жок боло турган болсо, миңдеген долларларды калтыр, балаң тарбиясы жок болсо, бир күндө чачып келет. Бир күндө чачып, на тебе отец дейт да. Элдер айтат андан кийин, байкуш раматтылык баланчы өлүп кетти, баласы байлыгын бир күндө чачып салды дейт да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи балдардын тарбиясына көңүл буралы. Бизге Кудай Таалам жакшы балдарды насип кылган болсун иншалла. Ушуга да көп дуа кылалы.